Бул ирет Сереп ТВ 2025 жылы үй бүлөсүндө толуктоо болуп, маңдайы жарыла кубанган белгилүүлөрдү чогултту. 2025 жылы эстрада чөйрөсүнүн өкүлдөрүнүн арасында уул кыз күткөндөр ким болду? Чогуу жылга саресеп салалы. Жылан жылында ырчы Курал Чокоевдин 3-чү кызы жарыкка келип, үй бүлөсүн шаңга бөлөдү. Ал эми Курал мырзанын сахнада да, жашоодо да досу Ильяс Андаш досунан артта калбайын дедиби, ал да 3-чү рет ата статусун алды. Актер блогер Бектур Усеновдун үй бүлөсү да быйыл бала жытын-жыттап, уулун колго алышты. Курбулар Кысайкал Кабылова, Айгерим Эшим жана Айгерим Саматова да бул жылы кыргыздын санын көбөйткөндөрдүн катарын толукташты. Эки Айгерим кыз төрөп маңдайы жарыла сүйүнсө, Кысайкал Кабылова жолдошуна экинчи уулун төрөп берди. Алып баруучу Айзада Жамгырчиева жолдошун мураскерлөө кылып, быйыл бала жытын-жытташты. Ошондой эле учурда чет өлкөдө жашап жаткан ырчы Аяна Касымова, актриса Айпери Чотонова да оолду болуп, учурда бактыга балкып турган чагы. 2025 жыл АКШда жашап, чыгармачылыгын уланткан Эрлан Андашевке да бактылуу көз ирмемдерди тартуулады. Андашевке жубайы кыз төрөп берди. Кыздуу болгондордун катарын рэп аткаруучу Улукман апа толуктады. Актерлор Азамат Уланов, Бактияр Шашембаевдин бүлөсүндө да толуктоолор болуп, экөө биринчи жолу ата статусуна ээ болушту. Ырчы Илгиз Абдалиев эки уулдан кийин кыз жытын искесе, Нурсултан Азыкбаев биринчи жолу кыздын атасы болду. Блогерлер Ильяс Чыңгызбек уулу менен Айтурган Замирбек кызы да быйыл көптөн күткөн наристесин колго алып, бактылуу көз ирмемдерди башынан кечирүүдө. Ырчы Толгонай Арзыкеева жылан жылында уулун жарыкка алып келип, эне статусун алды. Ошондой эле эстрада ырчысы Кайрат Прембердиев 4-уулу жарыкка келгенин социалдык баракчасына сүйүнчүлөдү.